Assalamu alaikum Kırgız tuğandarım, Kırgız memleketinin jarandары жана Muxtubek Astanbek. Ben sen uшу Kırgızстандан чыгып кетти деген ошол кыргыз жарандарын, основном эркектерин кайра кайткыла деп Кытай жөнүндө күйүп өзүң көйгөйүн айткан видеоңду көрүп, ошо силердин сөзүңөргө жооп катары кылып, мен ошо видеону айтайын деп атам да, видеодон өзүмдүн оюмду айтайын деп атам. Эгерде Муктубек сенин видеоңду көрсө, көргөн кыргыздардын бардыгы мен ойлогондой эле бир эле бойдо калат да. Кытайдын келишин, саткындар, чиновниктер баягынтип өзүнүн көмөчүнө гүл тартып, акча үчүн элдин жерин сатып атат деп ошентип атасың. Туура. Ал бардык жерде эле болуп келген, бардык доордо эле. Бул жерде деле бар, например, Путин деле ошо Сибирди почти кытайларга берип койду. Эми биз Россияда жүргөндөн кийин бул жакта дагы анча-мынча кабарыбыз бар да. Кыргызстан жөнүндө дагы, башка мамлекеттер жөнүндө дагы. Ушу Муктубек өзүң эми Алланы сүйгөн, бизге караганда мен байкашымда Алланы кыйын сүйгөн адам болсоң керек. Дайыма ушу Алла өзүңөн түшпөйт. Бирок бул башка маселе да. Алланы кошуп сүйлөгөн бул башка маселе. Мен бир аз башка жагын айтайын деп атам. Тем более өзүң журналистсиң. Журналист деген же болбосо сендей болуп өз оюн калың элге жарыя кылган адам, менимче мындай сылап сыйпабай так айтыш керек да. 2 жолу 3 жолу байкадым сөзүңөн, ушул жерди кесип алып сотко бергиле деп. Демек мен түшүндүм, что сенде дух жок. Эми болгону эле кандайдыр бир өзүң мындай репортаж жасапсың, эми типа баягы Муктубек Арстан бар дегендей кылып, өзүң ичине жарыя кылыпсың. Но негизги сенин ошо репортажыңда, даярдаган видеоңдо, ошо кандай десем, мындай чыныгы мына жерден жүрөктөн чыгып жаткан сөз жок да сенде. Мынтесин, мен кытайларды да урушпайм, чоңдорду да урушпайм. Баягы эле эл да. Баягы эле эл. Сен деле ошо элди уруша бересиң. Чоңдор деле элди уруша берет. Кытайлар деле келип кыргыздарды уруша берет. Кыргызстанда жашап, кыргыздарды иштетип, кыргыздарды уруп, ичкен суусуна ууларды салып атса дагы чоңдор эчтеке кылбайт. Кайра ошого кол көтөргөн кыргыздарды камап атат, жазалап атат, кыскасын айтканда. Бул эми, конечно, бул жерде акча, чоң акча ойнойт. Биринчиден, экинчиден коррупция, сен айткандай эле. Башка нерсени айта албайбыз да. Коррупция. Мен оюмда, мен эмне үчүн сага ушу видеону жазып атам? Кача журналист деген атыңды эстеп, сен так сүйлөсөң болмок да. Сүйлөй албай атасың. Андай сүйлөсөң, сразу сени камайт. Себеби статьяга түшүп каласың да. Түшүндүңбү? Карышкыр, же болсом түлкү
тоокканага кирерден алдын ошо хотторду даярдап коет да. Тооктор айласы жок туруп берет да анан кийин. Анан секен бир жашыгыдан жей берет. Бийлик деле дал ошондой кылып бүт бардыгын мыйзамдаштырып алган. Айтайын, буга ким күнөөлүү? Буга баягы сен айткан эл күнөөлүү эмес. Буга сен айткандай ошо өз баласын, өз семьясын эми эркек болгондон кийин аял алат. Аял алгандан кийин 1 жылдан кийин төрөйт. Ал бала деген бар менен жокту билбейт да. Мүмкүн үй жоктур, мүмкүн машина алгысы келеттир, анын деле жашоодон үмүтү бар да. Эми мейли бул заманда эптеп жашасам, анан кийин наркы заманга барганда бейиште жашайм деген, мисалы үчүн сага ачык эле айтайын, андай келесоолор аз эле. Мен наоборот ошо чыгып кеткен жаштарды, эркек болобу, кыз болобу, кары картаң болобу, ошолорду мен сыймыктайм, сыймыктанам ошолор менен. Алар небересинби, баласынбы, аялынбы, же фундамент курган болсо ошону дубалын бүтүрөм деп аракет кылып атабы, иши кылып, кадамдап, карыштап алдыга жылып атат. Анан сага окшогон журналисттер, эми чубак досуң болобу ким, же үкаң болобу, чубак окшогондор эмне кыласыңар? Ушул сөзүңдү телевидениеден чыгып айта албайм дейсиң. Эмнеге Ак үйдүн алдына чыгып алып айтпайсың? Эмнеге чубак экөөң чыгып алып Ак үйгө кирип алып ошентип Алланы мактап, мындай кылган болбойт, арам болот. Аркы дүйнөгө барганда бейишке кирбей каласың. Же болбосо билген намазыңды эмнеге ошолор окуй албайсың? Эмнеге паракор сотторго окуй албайсың? Эмнеге милицияга окуй албайсың? Эмнеге прокуратурага окуй албайсың? Потому что сен прекрасно билесиң. Сен оозуңду ачтың дегиче, Мыктыбек Арстан деген жок. Сен айтып атасың го, мен деген Мыктыбек Арстанмын десем, ой байке тигиндей мындай болуп калды дейт. Сени ниже плинтуса түшүрүп таштайт. Мен сени жаман көрүп, же болбосо мен сага жаман сөз айтайын деген жокмун. Мен сага биринчиден эркексиң, экинчиден журналистсиң, үчүнчүдөн Алланы сүйгөн адамсың. 3 сенин белгиң дагы пешенеңе пистолет такап турса дагы бетин айта турган мүмкүнчүлүк берет сага. Ошону айтпай атасың. Анан кийин чубак экөөң баягы билип алгансыңар да. Чубак эми төшөгүнө чейин кирип кетет элдердинчи. Элдердин төшөгүнө чейин кирип мынтип баягы кой кылып алганда, эптеп бир бала кылып күлдүрүп, анын артасында эмне жатат? Анын артасында чубак өзүнүн бизнесин кылып атат. Сен бийликти жамандабайм, Кытайды жамандабайм деп эмне кылып атасың? Сен өзүң бизнесин кылып атасың. Сен просто айта албай атасың да, мындай эркектик болуп, же болбосо Алланы сүйлөгөн адам эч качан жалган сүйлөбөйт, эч качан кыйытып сүйлөбөйт. Ал туура сүйлөйт. Мисалы үчүн мен намаз окубайм, бирок аты берсең дагы туура сүйлөйм мен. Сен айта албай атасың да, эй балдар, ой болбой калды. Келбейсиңерби? Мына бийлик оңдобойлубу? Чогулбайлыбы деп айта албай атасың. Айта албайсың дагы. Чубагыңа айта албайт, башкаңа айта албайт.
Айтқандарым не болды? Қанша адамдар өліп кетті. Менмін деген депутат, қанша адамдар, сен менден жақсы білесің аны. Ей, бүт өмірін парламентке берген мына Текебаев не болды? Не болды Текебаев? Юрфақты жаң бүткен, даже bir деланы bir сотқа жеткізбеген қыз, генпрокурор. Қаяқтағы бір агроном. Мамлекеттің бүт сырлы ішіне начальник ГКМ болып отырып қалды. Не, шуға чейін не қылып жүрдің? Атамбаевқа орай айтпайды білең. Ей, Алмазбек, Қияз Молдағасымов уже теледен шығып айтқан, сен ата буан керек болса мезгілінде қырғыз еліне ебегейсіз чоң дұшманды қылған екен. Сен дұшмандығың ұшу. Еш болмаса ата буаларыңды ақтағанға кішкене жақсы билік қылбайсың ба? Ана ұшақ құлады. Не қылдың? Журналистер. Не қылдың? Ештеңе қылған жоқсың. Қылған адам өліп кетті. Айтқан адам өліп кетті. Улан, мисалден улан. От уланды журналист десе, еркек десе, иманы толы адам десе, мен қошылам. Бірақ сен чуақ, анан саңа ұқсаған бағы жылмықайлар бар ғой. Өзің айткандай бүт сатқын, бүт бәлігіндейлер қалдыңар да. Не қылауыз? Әр бір адамдың, еркектің мамлекеті бұл өзінің үй білесі. Misal үшін, мен үйлендім бі? 1 жылдан кейін балалы болам. Мен аны білем. Ағачайы мен үй салшым керек. Ағачайын балама даярдашым керек. Біз билікке не қойдық? Ақылдыларды. Біздің ақылымызды ұрдап жегені бі? Анда біз сотты не шайладық? Ошоларды қолдағаны бі? Боптыр емі, біз ел білбесе журналистер білет. Елге жария қылады деп сілерді журналистік немеңер бар. Сілерім не қылып отасың? Қайра елді күйін өлесіңер, бір сөз келіп отады саңа. Жанымда олғаныңда мен саңа башқаша сөз сөйледім. Андай демагогия сөзіңді, Мықтыбек Арстанбек, демагогия сөзіңді абсолютно жазып дағы, көргөзіп дағы, жариядағылы уят болбоғын. Мен саға açık айтайын. Анан сөзіңін біліні біле тұрады. Сен чақырық қылып отасың. Сен 2 жол айтып отасың, 3 жол айтып отасың, бөліп алып сотқа бергіле деп. Сотқа мен сені қамай тұрған ділі жақсы дәлел жетішті сенің видеоң оншы. Бірақ мен нені айтайын деп отам? Мен айтайын дегенім, Арстанбек, туғаным, баяғы елделе жадайды. Елделе жадайды. Мисал үшін баяғы алкаш, жаман жолда жүрген, нәкемән, шоғышыған бір газанда ері бар семьяны елестетіп көр. Алардың тұрмышы қандай? Алардың күйесіні, атасына, невресіне, чоң атасына болған мамлесі қандай болады? Алар жадайды да. Алар жадайды. Бірақ жадаған менен тұрмыш тоқтабайды да. Утыры ес тартқан, утыры бір қолынан іш келген адам, ошо айныған атасын қарабайлы,
азаздан тирикligin жүргүзө берет. Кыргыз эли дал ошентип өзүнүн ишин өзү кылып атат. Кыргыз элинде, не только кыргыз элинде, негизи эле эркек адамдын, мисалы үчүн менин оюмда, мага биринчи святой нерсе менин семьям. Андан кийин мамлекет. Андан кийин дальше ушундай. Мен раз үйлөндүмбү, балалуу болдумбу, ошого мен мажбурмун. Мени эч кандай оправдание менен мен ал жоопкерчиликтен кача албайм. Бул менин святой милдетим. Эми, конечно, ошо мамлекетке кызмат кылып, мамлекетте иштеп, анан бала чака баксаң деген сөз да. Эми сенин оюң боюнча барып алып каерде иштейли? Айтса ооз жаман да. Мен башка жерлерин айтпай эле коеюн. Башка бир жерин айтпайм. Бишкектин жолун күзгүдөй кылып оңдоп албайсыңарбы? Таксоват эткен адам, мисалы үчүн бир 100 миңге бир машина сатып алган болсо, ошону күнүнө чыгып Кыргызстанда таксоват эткен адамдардын мен акыбалын билем да, мындай сезем да ушундай. Ошо алган 100 миңини күнүнө майдалап алат. Bir жылдабы, 2 жылдабы ошо машинеси түгөнөт. Ал экинчи машина албайт. Оптом 100 миңге бир машина алып алат дагы, например, мисалга да. Ошону күнүнө азаздан машинесин сындырып талкалап анан кийин жашайт. Жашоо ушундай Кыргызстанда. Сен каякта сөздөрдү сүйлөйсүң, мен таң калам да. Бола турган сөз сүйлөйсүң. Айта албасаң, анда кел Москвага. Каласаң, Россиянын жери көп. Каласаң, чет мамлекетке бар. Сен илимиң бар го. Эмне кыласың? Эл менен бийликти кагыштырып эмне кыласың? Болуптур, бардык. Мисалы, талкаладык. Bir Асанбайды коюп койдук, например. Не кылат? Ошол эле ишти кылат. Себеби контроль жок да. Бир чоңду айдасаң, иштен алсаң же камасаң, ошону 2 жыл, 3 жыл же 5 жылдан кайрап келип ошо коесуң. Башка адам жок да. Потому что башка үмүтү жок, ыйманы жок, саткын, жегич, эмне деп айтсаң ошо деп айт. Иши кылып түгөнгөн адамдар жок. Нормальный адамдар чыгып кеткен, туура. Ошолор өздөрү эле боло берет, өздөрү эле. Бирөөсү өлөт дагы экинчиси чоңойот, бирөөсү өлөт экинчиси чоңойот. Ошо эле кругта боло берет. Сен деле илешип калышың мүмкүн. Бирок мындай акылы жеткен тетик балдарды кое албайт. Себеби алар жетирбейт да. Себеби алар ар бир мыктын эсебин алышат. Анын эмне кереги бар, кармап? Андайды жоготот же камайт. Мына Текебаевди камаган. А дүнүйө, бу дүнүйөдө кечиримсиз. Мен эми а дүнүйө деп айтып бердим. Негизи менин принцибим андай эмес. Мен бул дүнүйөдө чындыкта жашап өтүш керек да. Анан наркы дүнүйөгө барып, мен андай немем жок да. Мен далилге ишенем. Анан жөнөкөй эле бирөө айтты, анан кийин бир жерде жазылып калыптыр деген понятие менде совсем жок. Сен эгерде мындай неме кылып койсом, кечирип кой. Ооба, мусулманмын.
Кудайга şükür. İmanım бар, ниетим бар, ниетим жакшы. Бирөөгө жамандык кылбайм, кол салбаймын. Бирөөнүн акчасын урдабайм мен. Самолетторду талкалап туруп, канча элди тыйпыл кылып туруп, жакшынакай болуп жашабайм мен. 2 гектар, 3 гектар жерлерге үйлөрдү салып, жакшынакай жашабайм. Эми бирин айтсаң, бири калат да. Айла жок да. Ошон үчүн сен бизге тийбей эле кой. Биз силерге тийбей эле коелук. Билгениңерди кылгыла. Кааласаңарчы, Кытайларды мезгилинде арабтар жолго салган. Sen istoriksin, bunu bilsen gerek, jurnalistsin de. Sen Kıtaylarda joğa düştün dağı bir jolu var da, sağa aytıp koyun. Araptardı kirgizgin Kırgızstan'a. Kança köp Arap bolsa, oşonчо Kıtaydan kaçıp gidin. Bunu men sana prosta aytıp otam da. Anan keyin emi kızları üsüydü deysin. Emi Arslanbek, men sözüңү түшүнүп атам. Эч кимге тийбесе дагы бизге 4-5 катын болсо экен дейсиңер да, эми Шубак экөөңөр ошондойсуңар да. Кудайдан үмүт тилеш керек да. Ар бир инсандын өзүнүн ниети бар. Акка тиеби, карага тиеби, мусулманга тиеби, же башка динге тиеби, эми пешенеси да. Аны деле бирөө ниет кылып төрөгөн да. Аны деле бирөө асырап чоңойткон. Ал деле торолгондон кийин өзүнүн алдына максат койгон. Эми нормальный кыргыз болбосо, мүмкүн теңи таппаса, тиет да. Тие берсин. Аял кишинин милдети уруу кулаганга эле. Анан Чубак экөөң эле таап алыпсыңар, ушу только кыргызга тийиш керек деп. Айнанайын. Сәл орукчансыңар да, мен байкашымчачы. Кудай сактасын. Осман хандыгынан бери мен билгенде. Андан мурун деле, мындан кийин деле ошондой болот. Эми эки көңүл табышып калса, неге жок? Пожалуйста, тие берсин. Жашай берсин. Тынччылык болсо, ширинчилик болсо, биз курсамыз. Бизге акча береби? Сен айтып атасың, ата-энесине акча берип койсо, батасын берет. Мисалы үчүн мен деле, сен деле балаңбы, кызыңбы бактылуу болушун каалайсың да. Ошондой эле кеп, бу жерде Кытай деп бөлүштүн кереги жок. Эми сен ушунчалык эле баягы арияты жоксуңар, уятыңар жок, бир мындай келечек жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө ойлобойсуңар деп кичине бир мындай кичине ойго тоюн деп атасыңар да. Өзүң оюң да ушундай да. Айнанып кетейин. Мисалы үчүн Кыргызстандагылар билбейм кандайсыңар. Биякта сыртта жүргөндөрдүн баардыгы эле ойго. Кудайга шүгүр, акылынан азган жок. Бирден эле аялы бар. Ошондон балдары бар, мисалы да эми турмушу келишпей бир нечесине үйлөнгөндүр, но бирок жашоодо бирөө эле да, ким менен жашаса дагы бирөө. Экөө менен подряд жашабайт, мисалы үчүн силердей. Ошолорду багам деп, ошолорго үй салам деп, ошолорго турмушка берем деп эле жүрөбүз ушул жакта. Эми сен шуну айтпайын дедим эле айтып берип атасың да сен. Эми бир эмес 3 эркек президент болду. Акылдуу деп, илимдүү деп Акаевди койдук. Эмне болду? Аны менден жакшы билесиң. Эми бир мындай принципиальный, күчтүү, мындай бир молоток деп Бакиевди койдук. Анда сенден жакшы, анда сен жакшы билесиң. Атамбаевди тем боло. Али изи суу элек.
Ушу үчөө бириги бир катынга туш келе ал. Бир катынга тең келе албадык. Отунбаевага. Мен, например, Акаев, Бакиев, Атамбаев болгонунда мен өлүп алат элем, намысыманчы. Өлүп алат болчумун. Ушу үчөөбүз бирге бир катынга дал келе, бир катындай боло албадык деп. Эми алардын өзүнүн совестине коелу, кандай деп ойлоп аткан чыгармын мүмкүн. Мен ушуну айткым келет да, Арстанбек, сен мынтип элдерди чакырып, анан кийин анткиле, мынткиле деп баягы жакшына иштеп жүргөн, гражданство алабы, башка кылабы, иши кылып өз тирилигин кылып жүргөн эркектерди андай жолдон бурбагын. Бу эркектер барып, ошол жерге тополоң чыгарып, же бирөө жарымы өлүп, же бирөө жарымы камалса, анын семьясын, анын бүтпөгөн үйүн, анын аялын ким багат? Сен багасыңбы? Ансыз деле жүздөй адам өлдү го. Не кылдыңар? Ошон үчүн андай демагогияны разводить этпегин. Бийлик эгерде сени камайм десе, сенин видеоңдо достаточный далил бар. Сени камаса болот. Эми экинчи жагы бар. Бийлик кандай жазып алган болсо, ошондой кылып оңдоп кое турган барсыңар силер ошол жерде. Силер акылдуу, билимдүүсүңөр го. Чыккыла. Мадымаров, Текебаев, Садыр Жапаров, ушулар болгула, чогулгула. Силер өзүңөр өз ара бириге албайсыңар. Мен таң калам да, өз ара бириге албайсыңар. Өз ара бириге албайсыңар да анан кийин бизди чакырасыңар. Биз силерге барып туруп, ошондой калың эл барып туруп, ошо блокаданы бузуп туруп, чоң үйдү талкалап, мархамат деп кол ачып берсек, жол ачып берсек силерге. Анан кийин баягы халваны хаким ептир, калтайын етим ептир деп дагы эле баягы эл жаманатты дагы. Анан силер эле кожур болуп анан кийин 2-3 эле биригип эле анан кийин жутуп кетесиңер да. Дагы 5-6 жыл, канча жыл иши дагы эл толкуганча. Койкам. Андай жумокторуңду койгун. Эми менимче мен бирок көп нерсени айткан жокмун, сен байкап аткан чыгарсың. Эгер мени билбейт десең, анда жаңылышасың. Мен жүдө жакшы билем. Но бирок мен өз семьямда президентмин. Менин семьямда жаңы бүтүп келген кыз жок, ген прокурор эмес. Менин семьямда агрономду мен ГКМБ кылбайм. Менин семьям канчалык бышык, канчалык прочный болсо, мен ошончолук жашоом узун болот. Сен антип айтпагын. Балдар орус болду, анан кийин силерди айтайт дегендей мындай деп. Жок. Мисалы үчүн Чубак экөөңөргө караганда мен балдарыма мынтип айтам. Эй балам, кээ бир сөздөр бар. Ошону уккандан кийин анализ бергенди үйрөнгүн деп. Угуп эле жүгүрүп кетпе. Ошо сөзгө анализ бергенди үйрөнгүн деп. Ар бир нерсени кылаардан алдын ойлонуп, тактап, эсептеп, көрүп, далилин карап туруп анан кыл дейм. Канчалык туура келет. Сен аркы дүйнө деп десе эле анан бу дүйнөдө лох болбогун балам, дейм мен. Бу дүйнөдө сен жашап атасыңбы, үйлөндүңбү, ошонун келечегин ойлойсуң. Балалуу болдуңбу, балаңа үй сал. Балаңа акча чогулт. Кызың болсо кызыңа сеп чогулт, азаздан болсо дагы. Иши кылып эртеге бирөөдөн сурабай турган бол.
Maga berбесең дагы менден сурабай турган болуп жашагын дейм. Силер бул деле политикада негизи. Кой силер тийбегиле. Харам болот. Аркы дүйнөдө бешикке чыкпай каласыңар деп элди алдайсыңар дагы, анан кийин өзүңөрчө кожур болуп алып, анан кийин бөлүп жей бересиңер. Жок, мен андай лох эмесмин. Менимче андай лохтор деле уже калбай калды болуш керек. Ал ошо Кыргызстан деле болбосо бу жерде жок. Ошол экен. Ошон үчүн мисалы үчүн мен исламга шек келтирем деген жокмун. Кудайга шүгүр мусулманмын. Кудайга шүгүр диним таза. Дилим таза. Бирөөгө кол салбайм. Бирөөгө жамандык кылбайм. Болгону жооп кайтарам. Какой привет, такой ответ. Меня абсолютно не интересует, кто он, кем он, чем он, почему, зачем деген мага кызыктырбайт андай. Салам берсе, ийилип салам берем. Салам бербесе, пошел дейм. Ошо? Мен ошондой адам. Анан баягы өзүңөр эптей албаган нерсени элге шылташты токтоткула. Ошо силер бийликте болом дедиңерби? Биз дедиңерби? Без деп. Кылгыла мына. Мамлекетти оңдогула. Ал силердин проблемаңар. Ансыз деле эл өзүнү менен өзүнү багып атканы бул силер үчүн чоң пайда. Айтып атасың го 4,5 миллиард деп. Эл жардам берип атканы сага байкалбайт абы. Озоңан чыгып кетти го, бирок сезилбейт да. Ошо 4,5 миллиондун долясы сага тийбей калган окшойт. Азыраак тийип атабы дейм да. Бюджетти жеп уже бири-бириңерге өттүңөр. Конечно. Нормально болсоңор ошол жерде иштейт эле адамдар. Ошол жерден бюджетке акча түшөт эле. Ошондон азаздан чайнап жейт элеңер. Эми баары иштей тургандар кетип калды да, бири-бириңи жеп атасыңар. Качан бири-бириңерди жеп Кыргызстанды бошотуп койгула, анан барабыз. Ошо. Болбосо билген намазыңарды окуй бергиле. Антип ансыз деле кыйналып аткан элди мындай нерселерди айтып, эл менен бийликти кагылыштырбагыла. Силер өзүңөр оңолгула. Силерди оңош кыйын. Мен сага айтайынбы? Токмок менен айтып деген менен адам оңолбойт. Өзүңөрдү өзүңөр оңогула. Анан барабыз биз. Если что, барбай калышыбыз мүмкүн. Эмнеге барабыз аяка? Тууган урук бар, ошон үчүн барасың да, эмне кыласың башка? Барасың расход. Барганың эле расход. Ошо. Так что менден капа болбогун. Мен кыялым ушундай. Мен болгонун айттым. Анан кийин башка видео көрүүчүлөр, ушуну көргөн адамдар болсо, силерден суранычы. Мен билем баягы андай меси жок фанаттар бар да. Чубакты айтсаң эле асылып жасып калышат да. Андайларга айтайын, көлөрүм, карындаштарым, балдарым дейин. Силер аралашпагыла. Тимеле койгула. Ошо бийликте отургандар өздөрү чечсин. Эл айтайын эмнесине дагы сыймыктанам. Кудайга шүгүр. Аллага 1000 марта ыраазымын. Ушунча армия эл чет мамлекетте жүрөт. Силер биригип, силер оңолбосоңорчу, биз өзүбүз биригип туруп, өзүбүз бир жерге Кыргызстан куруп алабыз. Мен бун үчүн
işenem de. Uşunday insanlar var bir yerde. Anlarından hiç hıcalat bolmagıla. Hem Manas'tan kalgan, hem şunday bir de kıska oydosun da. Manas'tan murungu kimin jeri boç? Ha? Emile Manas'ta öyle bir türlü Manas'ta öyle Kırgızstan Manas'ta oldum. Kırgızstan'da hem bu çıraylı bir yerleri vardı. Manas bolbosa Asan degen çıkar bitti. Joosum Abdülakim degen biri çıkar. Joosum bir Abdükar degen biri çıkar. Oşol el çoğultup silerde emez. Normal eldi çoğulttur özünçe mamleket kılıp alады. Мындай да Kırgızstan жок болбойт. Kırgız til dagы жок болбойт. Ыймансыздар жоголот. Ошол укам. Эми көп нерсе айтып бердим окшойт. Оор тийсе кечирип кой. Мен болгону жаңжал, тополоң, уруш, төңкөрүштөрдү каалабайм да. Таптакыр каалабайм. Ошон үчүн өзүңөрчө баягы силер акылдуусуңар да, грамотныйсуңар. Ошондой мамиле жасап, завод фабрикаларды куруп, не? Учак кулаганда учактын ээси 10 та завод фабрика сала албайбы экен. Же 4,5 канча 5 миллиард карызды атасың. Ал карызды эки эле министрден чыгат. Мен бывшийларды айтпай эле коеюн. Эки эле министрден чыгат. Өзүңөрчө разберитесь. Карызды кутулгула. Завод фабрикаларды салгыла. Үйдө өзүбүз салып алабыз. Андан кыжалат болбу. Мында этаж үйдөлөр салгыла. Барабыз. Ошол укам. Тарымба. Сен бирөөдөн күнөө издебестен өзүңөрчө сүйлөшкүлө. Чогулгула дагы өзүңөрчө сүйлөшкүлө. Mayli, sağ ol.